Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Сиздер 91 жаштыгындагы Алай жаңыры радиосын угуп жатасыздар. Адаттагыдай эле ушул саатта пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянынан уктурууларды баштайбыз. Кызганыч жана көрө албастык. Ырас, алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды абдан жакшы таанышчу. Бирок ыйман келтирүү башка, таануу башка. Таанышчу бирок ыйман келтирүүчү эмес. Анткени кызганыштары, көрө албастыктары ыйман келтирүүлөрүнө тоскоол болгон. Качан аларга Аллахтын алдынан өздөрүндөгү Тооратты тастыктоочу китеп Куран келгенде, акыйкатта болсо илгери капырларга каршы ошол китептен жардам күтүшөр эле. Анан качан аларга өздөрү билген Куран келгенде капыр болушту. Капырларга Аллахтын каргышы болсун. Бакара сүрөсү 89-аят. Бул аят менен Алла Таала алардын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кабылдабашынын чыныгы себебин айтууда. Демек, маселенин себеби акыркы келген пайгамбардын жөөт улутунан болбогондугу. Эгерде Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жөөттөрдөн чыкканда кылган мамилелери таптакыр башка болору шексиз эле. Ансыз деле Абдулла бин Салам разияллаху анху Аллахтын элчисине саллаллаху алейхи вассаламга келип: "О Аллахтын элчиси, мени бир жерге жашырыңыз. Анан Мадинада канча жөөт аалым бар болсо, баарын чакырыңыз. Анан алардан мени жана ата тегимди кандай тааный тургандарын сурап көрүңүз. Албетте, жооптору оң болору шексиз. Анан мен бекинген жерден чыгып, мусулман болгонумду жарыя кылайын", деп сунуш кылат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул сунушту кабыл алат. Абдулла бин Салам бир жерге жашынат. Келген жөөттөр жай алып отурушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келген жөөттөрдөн сурайт: "Силер Абдулла бин Саламды жана анын атасын кандай билесиңер?" Алар жооп беришет: "Ал жана анын атасы биздин эң күчтүү аалымдарыбыз жана кадырлуу кишилерибиз." Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам кайра: "Ал мага ыйман келтирсе, силер эмне дейсиңер?" деп сураганда алар: "Мүмкүн эмес, эч кандай мындай болушу мүмкүн эмес" дешет. Так ошол учурда Абдулла бин Салам разияллаху анху жашынган жеринен чыгып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар экенине күбөлүк берет. Алар айран таң калышып, бир аз мурдараак айткан сөздөрүн кайра алып: "Ал биздин эң жаманыбыз жана арабызда эң жаман адамдын уулу" дешет. Мындан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул эки жүздүү адамдардын ал жерде артыкча туруусуна уруксат берген эмес. Бул окуя жөөттөрдүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды күн мурундан таанып билгенин далилдейт. Бирок алдын ала өкүм бергендери жана пикирлеринин өзгөрбөгөнү ыйман келтирүүлөрүнө тоскоол болуп турду. Сахабалардан Салман Фарисини разияллаху анхуну бул маселе боюнча дагы бир далил катары көрсөтсөк болот. Болболу ал мажуси, отко сыйынуучу эле, кийин христиан динине өтүп чиркөөгө кирди. Көптөгөн кечилдерден сага калды. Акыркы мүнөттөрүн жашап жаткан бир христиан аалымы ага төмөнкүдөй сунуш кылат: "Балам, азыркы тапта сага сунуш кыла турган эч ким калган жок. Бирок акыркы пайгамбар келер убактысы абдан жакындап калды. Ал Ибрахим пайгамбардын Ханиф дининин негиздерине таянып келет. Ибрахим пайгамбар көчкөн жерден чыгат, бирок башка жака көчүп барып, ошол жерге жайгашат. Анын пайгамбар экенине ап-ачык далилдер бар. Эгер бара алсаң, ошол жерге бар. Ал кайыр садака жебейт, белек кабыл алат жана эки далысынын ортосунда пайгамбардыгынын далилдеген мөөрү бар." Калган сөздү Салман разияллаху анхунун өзүнөн угалы. "Кечил айткан жерге баруу үчүн кербен издештирдим. Акыры Мадинага кетчү кербенге жолугуп, аларга акча төлөп бирге жөнөдүм. Бирок мага зулумдук кылышып, мени кул катары бир жөөткө сатып жиберишти. Мен барган жерден корма бактарын көргөнүмдө, кечил кабар берген жер ушул жер болушу керек деп, ошол жерге туруп калдым. Анан бир күнү Курайза уулдары жөөттөрүнөн бир жөөт келип, мени сатып алып Мединага алып барды. Ал жерде корма багында иштей баштадым. Аллахтын элчисинен саллаллаху алейхи вассаламдан эч кандай кабар жок эле. Бир күнү бакка чыгып корма жыйнап жаткам. Кожоюнум болгон жөөт дарактын астында турган. Бир аздан кийин анын агасынын балдарынан бири келип, ачуулана сүйлөнө баштады: "Кудайдын каарына калгыр. Элдин баары Кубага кетип жатышат.
Меккеден келген бир киши пайгамбарлыгын жарыялаптыр. Алар болсо ошого ишенип алышыптыр. Мен болсо толкунданып титирей баштадым. Бактан секирип түшүп, "Эмне дейсин? Эмне дейсин? Ал эмне деген кабар экен?" деп сурап жибердим. Кожоюнум менин бул толкундануумду көргөндө мени жаак качап, "Сага эмне жок? Ишиңди кыл", деди. Мен "Жөн эле билгим келди" деп кайра бактын башына чыгып кеттим. Кеч киргенде бар мүлкүмдү жыйнап алып, Кубаны көздөй жөнөдүм. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен бирге отурган экен. "Силер кембагал кишилер өңдөнөсүңөр. Мен садака бере турган жер издеп жаттым эле", деп курма бердим. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жанындагыларга "Силер жей бергиле" деп өзү курмага эч тийбеди. Ичимден "Мынакей, кечил айткан биринчи ишарат" дедим. Эртеси кайра барып, "Бул садака эмес, белек, жегиле" деп дагы курма бердим. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен чогуу тамактанды. Ичимден "Экинчи белги да ушул" дедим. Сахабалардын бири каза болгон экен. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жаназага катышып, Мадина көрүстүнө келди. Жанына барып салам бердим. Анан арка жагына өттүм. Мөөрүн көрүүгө аракеттендим. Ал ниетимди сезген эле. Ансыз деле даллары ачык болгондуктан пайгамбарлык мөөрүн көрө алдым. Үчүнчү белги дагы кечилдин бир топ жыл мурун айткандай болуп чыкты. Өзүмдү кармына албай кетип, аны кучактап далысындагы мөөрүн өбө баштадым. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам "Кое тур, сүйлөшөлү" деди. Айтканын орундатып, башымдан өткөндөрдү төкпөй чачпай айтып бердим. Ал абдан кубанды. Ага айткан нерселеримди сахабалар да уксун деп кайра баштан айткызган эле. Ырас, Курулай кежирликти, жана көрө албастыкты таштагандар ага иман келтиришти. Кечеги менен бүгүнкүнүн ортосунда эч кандай айырма жок өңдүү. Бүгүн дагы 100 миңдеген адамдар анын акыркы пайгамбар экенин кабыл кылууда. Бирок кежирликти, Курулай намысты таштабагандар анын пайгамбар экенин билишсе дагы кабыл кылбай жатышат. Атаандаштык. Мугайра бин Шуба айтат: "Бир күнү Абу Жахил менен чогуу отурган элек. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам келип, кээ бир нерселерди айтып, динге үндөй баштады. Абу Жахил бетбактанып: "Эй Мухаммед, эгер буларды тигил дүйнөдө диниңди жайганыңа күбө издөө үчүн айтып жаткан болсоң, эч убара болбой эле кой. Мен сага күбөлүк келтиремин. Эми мени жайыма кой", деди. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жаныбыздан кетип калды. Мен Абу Жахилден сурадым: "Сен чындап эле ага ишенбейсиңби?" Абу Жахил мынтип жооп кайтарды: "Чынында анын пайгамбар экенине ишенемин. Бирок Хашим улдары менен илгертен бери атаандашпыз. Алар дайыма өздөрүнүн үстүндүктөрү менен мактанып келишет. Анан пайгамбар дагы бизден чыкты десе, мен буга чыдай албаймын." Курайштар жыйналып бир чечимге келишти. Утба бин Рабия Аллахтын элчисине саллаллаху алейхи вассаламга барып, дининен баш тарттырмак болду. Бул адам ошол учурдун бай кишилеринен болуп, араб адабиятын эң мыкты билчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жакын келип, аны логикалык тузактарга түшүрүүсү келип, суроо узатат: "Эй Мухаммед, кимиңер мыктысыңар? Сенби же атаң Абдуллабы?" Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жооп берген жок. Балким акмактарга унчукпоо аркылуу эң сонун жооп берди. Утба кайра: "Эгер анын өзүңдөн да мыкты экенин айтсаң, ал азыр сен кордоп жаткан буттарга, айкелдерге сыйынды эле. Жок, эгер өзүңдү андан да мыктымын деп эсептесең, анда айтчу нерсеңди угайын", дейт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам суроо берет: "Айта турган нерселериң бүттүбү?" Утба: "Ооба" деп жооп берип унчукпай калат. Ошондо сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тизе бүгүп отура калып, Курандан Фуссилат сүрөсүнүн башынан баштап окуй баштайт. Демек, эгер алар Мекке бутпарастары мына ушул түшүндүрмөдөн кийин жалгыз Аллахка иман келтирүүдөн жүз үйрүшсө, айткын: "Мен силерди дал Аат жана Самут ууруларын урган чагыланга окшогон бир чагылан кыйроодон эскерттим" деген аятка келгенде, Утба чыдай албай кетти. Безгек тийгендей титирей баштады. Колдорун Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү оозуна алып барды. Күчү калбай селейип калган эле. "Үн катпа, эй Мухаммед, ишенген Аллахың үчүн үн катпа" деп кетип калды. Меккенин чоңдору натыйжаны күтүп жатышкан. Абу Жахил Утбанын кире жатканын жактырган жок.
Утпа туура үйүн көздөй жөнөйт. Уккан аяттар аны чагылгандай урган эле. Анан шайтанга акыл үйрөткөн Абу Жахил келип, Утпанын ыйман келтирип, мусулман болуусунан коркуп, иш өрүп кете электе токтотуп калайын деди. Ал Утпанын талуу жерин билет болчу. Аны текеберчилик тамырынан кармайын деп, «Эй Утпа, укканыма караганда Мухаммед сени көбүрөөк сыйлаптыр. Сага жегизип ичириптир. Сен болсо анын бул сыйы үчүн ыйман келтирипсиң. Эл ушинтип айтып жатат», дейт. Утпанын ачуусу кайнап, «Мен анын тамагына муктаж эмес экенимди баарыңар билесиңер. Мен баарыңардан баймын. Бирок мени Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын айткандары таң калдырды. Анткени уккандары ыр эмес. Көзү ачыктардын сөзүнө да окшош эмес. Эмне деп айтаарымды билбей жатам. Ал туура сөздүү инсан. Ал айтып жаткан нерселерди угуп жатып, Аад жана Самудтун башына келген нерселердин бизге да келерин ойлоп, коркуп кеттим», деп жооп кайтарат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Хадиша энебизге үйлөнүшү. Хадиша энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды бала чагынан баштап билчү. Жесир Хадиша ошол учурларда Курайш урусундагы ак сөөк жана бай жашаган төрт тарабы топ келишкен аял эле. Урусунан үйлөнүүгө бир нече сунуш түшсө да, эч бирөөнү кабыл алган эмес. Бирок мынтип тагдыр анын алдына таптакыр башкача адамды чыгарып отурбайбы? Ал мурда бай Курайштарга турмушка чыгуудан баш тарткан, деги эле турмушка чыгам деп ойлобогон Хадиша энебиз бул теңдессиз инсанды жакындан тааныганда азыр ошол оюн өзгөртүүгө аргасыз болду. Тагдыр мындай эки адамдын жүрөктөрүн бири-бирине жылыта баштаган эле. Азирети Хадиша энебизден келген сунуш. Үйлөнүү сунушу алгач Хадиша энебизден келген. Сунушту алып келген Азирети Хадишанын жакын курбусу Муния кызы Нафиса менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ортосунда төмөнкүдөй маек жүрөт. «Эй Мухаммед, сен эмне үчүн үйлөнөйүн дебейсиң? Үйлөнө тургандай акчам деле жок. Эгер бул маселе чечилсе, сен мал-мүлккө, сулуулукка, теңдикке чакырылсаң макул болор белең». Ким экен ал? Хувайлиддин кызы Хадича. Бирок бул кантип жүзөгө ашат? Ал жагын мага кой. Андай болсо мен макулмун. Нафиса сүйүнгөн бойдон келип, Азирети Хадичага айтат. Азирети Хадичанын сүйүнүчү жылмайысынан билинип турду. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Азирети Хадича мындай кабар жиберет. «О агамдын уулу, сен менин тууганым болгондугуң үчүн, уруудагы шарапаттуу, ишенимдүү, адептүү, туура сөздүү болгондугуң үчүн сага турмушка чыгууну каалаймын». Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам абалды Абу Талипке билдирет. Абу Талип сураштырып көрүп, Азирети Хадичанын турмушка чыга турган оюн так көзүнөн угат. Үйлөнүү үлпөтү. Той күнүн Азирети Хадиша өзү белгилеген. Үйлөнүү үлпөтү анын үйүндө болмок. Белгиленген күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам абалары, эжелери жана Хашим уулдарынын баштылары болуп Азирети Хадишанын үйүнө келишет. Тойго керектүү баардык нерсени Хадиша энебиз өзү даярдаткан эле. Тойлор союлуп, тамактар даярдалып, бышырылат. Ошол кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 25, Азирети Хадиша болсо 40 жашта эле. Бул окуя биздин замандын 595-жылы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарлык милдеттин жүктөлүшүнөн 15 жыл мурун болуп өткөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул мартабалуу аялы көз жумганга чейин башка эч ким менен үйлөнгөн жок. Бардык сабырдуулукту, колдоону, эң жарык багытты дал ушул ырыстуу үйдөн тапты. Абасы Абу Талип кедей эле. Ошондуктан Азирети Хадишага үйлөнгөнгө чейин көптөгөн оорчулуктарды башынан өткөрдү. Азирети Хадиша менен үйлөнгөн соң соода менен алектене баштайт. Жана кыска мөөнөттө бакубат жашоого жетет. Бирок канчалык бай болушса да ысырапка, мактанчылыкка барышкан жок. Мурункудай эле жөнөкөй, тынч жашоосун улантышат. Анын үстүнө анын жүрөгүн дүйнө мүлктөр толтура албайт эле. Себеби анын жан дүйнөсүн таптакыр башка улуу, ыйык сезимдер чургап турду. Дүйнөдөгү эч бир нерсе ал сезимдерди жүрөгүнөн алып, алыстата албайт болчу. Хадича энебизден Касым, Зейнеп, Рукуя, Умму Гүлсүм, Фатима жана Абдулла аттуу 6 балалы болушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз аялына өтө адамгерчиликтүү мамиле кылган. Ошондуктан ал дүйнөдөн кайтканда
кийин ар дайым ал жөнүндө эскерип турчу, анын жүрөгүнүн эң тереңинде сактоочу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хадичанын кайрымдуулугун жана кылган чоң жардамдарын ар дайым эскерчү. Азирети Айша да Хадичадан башка пайгамбардын эч бир аялын кызганбаганмын дегени ар дайым баалап, көп эскерүүдөн болгон. Кантип эскербесин? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын 7 баласынын бирөөнөн башка баарынын апасы ошол Хадиша эле. Бүт Курайштар ага каршы чыккан кездерде болгон аракети менен колдоп кубаттап, жардам колун узатканда ошол Хадиша энебиз эле. Түрдүү кыйынчылыктарга туш келгенде демине дем кошуп, кайраттандырган да ошол Хадиша энебиз эле. Баары тескери карап кетишкенде да жанынан карыш ажырабастан жан дили менен кызмат кылганда ошол Хадиша энебиз эле. Курайштын Кабаны кайрадан куруусу жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын калыстыгы. Ааламдын мырзасы 35 жашка келген кез. Ошол учурларда Курайш калкы Кабанын дубалдарын кулатып, жаңыдан кайра куруп чыгууга чечим кабыл алышты. Анткени узак жылдар бою жааган жамгыр жана сел сууларынан улам мурунку анчейин мыкты курулбаган Кабанын курулушу кыйла эле бузулган болчу. Төбөсү да жабылбагандыктан жамгыр жааган суулары пайдыбалына чейин жетип, дубалдары кулайын деп калган болчу. Акыркы учурдагы бир жолку чоң селдин капташы менен Кабанын бүт дубалдарына оордоо кетти. Меккеликтер мындан коркуп, арга издей баштайт. Анын үстүнө дал ошол учурларда бир аял Кабанын жанына от жага коюп, чачыраган от учкундарынан Кабанын жабуусуна өрт тутанып күйүп кетти. Булар аз келгенсип, Кабанын ичиндеги кастарлап сакталып келген бир буюм да уурдалат. Мына ошондо меккеликтер дароо Кабанын дубалдарын кулатып, кайрадан жаңылап куруп чыгууга киришет. Корулуш материалдары жүктөлгөн кеме. Курайштар Кабаны кантип жана эмнелер менен кайра куруп чыгабыз деп ойлонуп жатышкан. Ошол учурда Египеттен Жиддага келаткан византиялыктардын бир кемеси Жиддага жетпей жээкке батып токтоп калат. Мындан кабардар болгон Курайштар окуя болгон жерге бир топ адамын жөнөтөт. Кемеде сапаттуу мрамор таштар, тактайлар, кирөөчтөр жана темирлер сыяктуу корулуш материалдары жүктөлгөн эле. Булар Курайштардын издеп таппаган нерселери болчу. Курайштар кемедегилер менен сүйлөшүп, корулуш материалдарынын баасын бычып сатып алышат. Ошону менен бирге кемедеги соодагерлерге да Меккеге эркинче кирип, соодаларын салыксыз жүргүзүүнө кепилдик беришет. Мындан мурун Меккеге сырттан алып келинген товарларга карата меккеликтер салык салып келишкен болчу. Айрыкча кемеде Бакум аттуу византиялык архитектор да бар экен. Кабаны кайра курууда анын билиминен да пайдаланууга да келишим түзүштү. Ошентип, Кабанын дубалдарын кайра тургузууда архитектор Бархумдун көп жардамы тийди. Жыгач усталык иштерин болсо Меккеге отурташып калган египеттик бир адам жасады. Дубалдарды бөлүштүрүү. Кабанын дубалдарын тургузуп чыгуу жумушу чучукла кармоо аркылуу чечилип, ар кайсы урууларга бөлүштүрүлдү. Натыйжада Абдуманав жана Зухра уулдарына Кабанын маңдайкы дарбаза жагы, Абдуддар, Асад жана Ади уулдарына болсо Кабанын Шам тарабындагы дубалы Хатим Хижр жагы, Шахым, Жахым, Жумах жана Амир уулдарына Кабанын Йемен жагындагы дубалы менен Караташ болуңунун аралыгы, Махсум жана Тайм уулдарына болсо Сафа менен Аджатка туташкан Йемен жагынын дубалдары тийди. Меккеде коркунуч. Ар кайсы уруулар өздөрүнө тийген дубал бөлүктөрүн оболу толуп кулатууга киришти. Акыраты Азирети Ибрахим пайгамбар курган пайдубалга чейин казылды. Ошол жерден бири-бирине туташкан төө жондонгон жашыл таштар көрүнө баштады. План боюнча дагы тереңирээк казылмак, бирок мындай кыла алышпады. Арадан бирөөсү бул жашыл таштарды омкорууга аракет жасаган кезде зилзала болгон сыяктуу Меккенин дүркүрөй түшкөнүн сезишти да баарысы калтырап титиреп коркунучка батышты. Эми мындан төмөнүрөөк жерге чейин казууга уруксат жок экенин түшүнүшүп, пайдубалды ушул жерден баштамакчы болушат. Уруулардын арасындагы келишпестик чыкты. Ар ким өз үлүшүнө тийген бөлүктү тургузуу үчүн таш алып келишип, дубалдарды кура башташты. Курулуш Хажарул Асфад, кара таш орнотулчу жерге чейин көтөрүлдү. Бирок бул куттуу ташты өз ордуна коюу маселеси тууралуу уруулар арасында чыр чыгып кете жаздады.
Ар бир уруу өздөрүн бул ишке башка уруулардан акылуубуз деп эсептешти. Уруучулук кесипети күчөп турган ошол чатактарда эч кайсы уруу бул сыймыктуу ишти башкаларга алдырып коюуну каалабашы анык эле. Акыры талаш тартыш күчөп отуруп, аягы кандуу салгылашка айланып кете жаздап баратты. Согушабыз деп ант ичип да жиберишти. Жакшылык ишти башташканы менен чоң каргашага батышып, кайрадан кандар сууда аягып, кызыл кыргын болуп кетиши толук ыктымал эле. Мунун алдын алган кандайдыр бир арга табуу өтө зарыл болчу. Ошентип, Кабанын кайра курулуп жаткан дубаларына бир да таш коюлбастан 4-5 күн курулуш иши токтоп калды. Ар кайсы уруулар башкасын аңдып калгандай эле. Акыры бир күнү Харам мечитине кайра чогулушуп, талаш тартышты баштап жиберишти. Араларынан урууларды бири-бирин түшүнүүгө чакыргандар да болду. Жарашуу сунушу. Ар убакыт кандуу кагылыш болуп кетер жагдай астында Курайштардын эң улууларынан бири болгон Демейде Абу Умайя деп аталган Хузайфа бин Мугира арага түшүп калыс сунушун ортого салды. О Курайштар, бул иште дегеле келише албай койдуңар. Эми мындай кылсаңар. Ал Бани Шайба дарбазасын жаңсып айтты. Мына бул дарбазадан ибадат жайга биринчи болуп кирип келген адамды араңарга калыстыкка койгула да, ал адам бул ишке өкүм чыгарып, жыйынтыктасын. Абу Умайянын бул күтүүсүз сунушун ар кайсы тараптар толук кабыл алышты. Мухаммед Амин келди. Эми бардыгынын көзү Бани Шайба дарбазасына кадалып турушту. Ким биринчи болуп кирип келер экен? Уруулардын бүтпөс сырын кандай арга менен жоёр экен? Ал ким болсо да, эч бир тараптын көңүлүн оорутпастан маселени калы чечип бере алар болду бекен деген ойлор. Баары кызыга күтүп турушканда, мечиттин ошол дарбазасынан бирөө кирип келе жатты. Анын өзүнө таандык олбурлуу кадамдары менен, келишкен дене бою менен алыстан эле баары таанышып, кубанычтуу кыйкырып жиберишти. Мухаммед Амин келе жатат. Анын берер өкүмүнө ыраазы болобуз. Ооба, кирип келген адам чын эле Амин, ишенчиликтүү деген лакап аты менен көпкө белгилүү, баарынын ишенимине арзыган Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам эле. Ошондуктан арадагы ыргылжың абал заматта кубанычтуу абалга өзгөрдү. Анткени калыс чечимге жетишерине баары ишенип турушту. Туура чечим чыгаруучу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кирип келиши албетте кокустук эмес эле. Ал чыгарган өкүмү аркылуу пайгамбарлыгынан мурда эле туура пикирге, терең акылга ээ экендигин далилдемек. Курайштар абалды ага түшүндүрүп беришти. Жүрөгү сымал, акыл ою, зээни таптаза, зирек эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол замат өз чечимин айтты. Мага бир кездеме алып келгиле. Дароо алып келишти. Аала мырзасы кездемени жерге жайып, кара ташты анын ортосуна койду да, ар бир уруудан бирден адам мунун ар жагынан кармасын деп буйрду. Ошентип, кара ташты кездемеге салып, баары чогуу көтөрүп, орнотулчу жерине чейин алып барышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз колу менен кара ташты ордуна койду. Ошондон кийин гана дубалдар уланып тургузула баштады. Жана кыска убакыттын ичинде Кабанын курулушу бүткөрүлдү. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алла Таала тарабынан берилген кыраакылыктын аркасында туура чечим чыгарып, уруулардын арасына болуп кетчү чоң бир кандуу кагылыштан сактап калды. Азирети Ибн Аббастын бир баянына караганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кара ташты өз ордуна койгон күнү дүйшөмбү күнү эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Азирети Алини жанына алганы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 36 жашындагы кези. 607-жыл. Ушул жылы Меккеде оор кургакчылык өкүм сүрдү. Көптөгөн үй бүлөлөр турмушта кыйынчылыкка дуушар болушту. Ошолордун бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын агасы Абу Талибдин үй бүлөсү эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жүрөгү боорукерликтин булагы эле. Өзүнө жасалган жакшылыкты эч качан унутпаган, кичинекей жакшылыкты да кайрымсыз калтырбаган бийик адеп ахлагы бар эле. Турмушта кыйынчылык тартып жаткан ушул агасы кичинесинен тарта анын башын сылап келген болчу. Эми кантип карап тура алмак? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дароо кыймылга келди. Оокаты тыңыраак болгон дагы бир агасы Аббас менен сүйлөшүп, абалды жакшылап түшүндүрдү.
Кыйынчылыгы бар Абу Талипке жардам берели, жүгүн жеңилдетели, деди. Hazreti Abbas da Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бул сунушуна толук кошулаарын айтып, экөө чогуу Абу Талиптикине барышат. Алар Абу Талиптин бала бакыралуу үйүнөн бир нечесинин чыгымдарын өз моюндарына алмакчы болушкан эле. Максаттарын Абу Талипке айтышканда, Абу Талип да бул ойдон абдан ыраазы болду. Акыры Абу Талиптин балдарынан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү атын коюп берген Hazreti Алини, Hazreti Abbas болсо Hazreti Джаффарды асырап алмай болушту. Ошол учурларда Hazreti Али 4 же 5 жаштарда болчу. Ушундай бала курагында жогорку адеп ахлакты жайылтууга жөнөтүлгөн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын колуна алынышы Hazreti Али үчүн ченемсиз бакыт болду. Жаштайынан эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тарбиясын өтүп, дагы 4-5 жылдан кийин ага пайгамбарлык миллети келгенде дароо ыйман айтып, мусулман болгон. Демек, 9-10 жаштарында мусулман болгон Hazreti Али алгачкы мусулман бала болуу бактысына ээ болгон. 4-чү бөлүм. Күтүлбөгөн жана кабары берилген пайгамбар. Ибрахим алейхиссаламдын дубасы, Иса алейхиссаламдын кабары. Бир күнү сахабалардан бири Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан: "Эй Аллахтын элчиси, өзүңүз тууралуу учкай сөз айтып бересизби?" деп өтүнөт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам төмөнкүчө жооп берет: "Мен Ибрахимдин дубасы, жана Исанын кабарымын." Куран Каримдин 2 жеринде бул жөнүндө айтылат. Hazreti Ибрахим мынтип дуа кылган: "О жаратканыбыз, алардын арасына өздөрүнөн болгон, аларга аяттарыңды окуп бере турган, китеп жана даанышмандыкты, Куран жана хадисти үйрөтө турган, аларды күнөөлөрдөн арылта турган бир пайгамбар жибер. Албетте сен кудурет жана даанышмандык ээсисиң." Бакара сүрөсү 129-аят. Hazreti Исанын кабары. Эстегин, Мариям уулу Иса: "О Исраил уулдары, албетте мен Аллахтан силерге жиберилген пайгамбармын. Мен силерге мурунку Тооратты ырастап тастыктоочу жана өзүмдөн кийин келе турган Ахмад ысымдуу бир пайгамбар тууралуу куш кабар берүүчү болуп жөнөтүлдүм" деген эле. Мына ушинтип Иса аларга өзүнүн чыныгы пайгамбар экендигине анык айкын далил кереметтерди келтирген кезде алар бул ачык сыйкыр дешти. Саф сүрөсү 6-аят. Ырас, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам күтүлбөстөн эле кокустан чыга келген эмес. Ал келерден көп кылымдар мурун кабары берилген жана келиши бүткүл дүйнө тарабынан күтүлгөн пайгамбар болгон. Тоораттын кабарлары. 1944-жылы Лондондо жарык көргөн Тоораттын арабча котормосунан бир сүйлөм. Аллах адамзатка Синадан келди, сайырден жаркырады. Фаран тоолорунан ачык көрүнүп, толугу менен белгилүү болду. Тактап айтканда, Алла Тааланын мээрими жана жакшылыгы адамзатка Hazreti Мусанын Алла Таала менен сүйлөшкөнү Синада көрүлгөн эле. Бул мээрим ошол доордо Hazreti Мусага берилген пайгамбарлык болчу. Ал эми сайыр болсо Палестина. Ал жерде Алла Тааланын мээрими ыйык кабар аркылуу келип, Hazreti Исага жана анын чөйрөсүнө келген. Иса пайгамбар Алла Тааланын жаркын белектерине ылайык чоң пайгамбар болгон. Адамдардын көбү жаркын белектер менен ачык көрүнүүнүн маанисин ачыктай албаган үчүн адашып калышкан. Hazreti Иса болсо Алла Тааланын жаркын деми. Аран тоолорунда болсо Алла Тааланын нукура бирдиги жана жалгыздыгы ачык көрүнгөн. Фаран бул Мекке. Анткени Тоораттын башка бир жеринде Hazreti Ибрахимдин уулу Исмаилди Фаранга таштаган айтылууда. Андай болсо, Тооратта айтылган Фаран Меккени билдирет. Тоораттын бул аятында кезеги менен 3 пайгамбар тууралуу айтылууда. Булардын биринчиси Hazreti Муса алейхиссалам, экинчиси Hazreti Иса алейхиссалам, жана үчүнчүсү сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Тоораттагы аяттын уландысында төмөнкү сүйлөм бар. Анын жанында миңдеген таптаза, акакташ сымал сахабалары болот. Оң колунда оттон 2 миздөө балта бар. Бул сүйлөм анын согуша турганын айтууда. Маалым болгондой, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ыйык кабар келерде Хира тоосундагы үңкүрдө болуп, ал жерде Алла Таала тууралуу ойлонуп, кулчулук кылган. Алгачкы ыйык кабар ошол үңкүргө келген. Фаран эгер Мекке эмес болсо,
анда ислам башка кайсы жерден чыгып, батыш менен чыгышка жайылган. Дүйнөдө башка мындай жер болбогон үчүн Тооратта айтылган фаран Меккени билдирет. Буга каршы чыгуу илимден алыс, бир беткей көз караш болмок. Ал эми аяттын аягындагы сахабалар жана согуш тууралуу айтылган сөздөр эч кандай шек күмөнсүз анын пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам экенин далилдеп турат. Урматтуу радио каармандар, ушуну менен кезектеги берүүбүз соңуна келип жетти. Уктурууну даярдаган Абдурахман Абдывалиев. Саламатта калыңыздар.